Саламатсыздар, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Мына азыр биздин ушул улуттук демилге кыймылынын атайын телевидениясында сиздерге бүгүнкү күндө эң бир көйгөйлүү маселе, күн тартибине чыгып аткан көйгөйлүү маселебиз бар. Бул улуттук демилге кыймылынын күн тартибине коюлган маселе бүгүн биз Кыргызстан кече бүгүн эртең кандай акыбалда жана биз аны кантип өзгөртөбүз, ошол өнүккөн Кыргызстанды кантип түзөбүз деген көйгөйлүү маселе менен баарыбыз өзүбүздүн оюбузду эркин микрофонго айталы деп турабыз. Анда эмесе мен бүгүнкү ушул биздин студиябыздын катышуучуларын сиздерге айта кетпесем болбос. Абдымалик Кудайбердиев, коомдук жана мамлекеттик ишмер, ошондой эле Марат Жуманазаров агайыбыз отурат. Дүйнөлүк лиганын төрагасы. Төрагасыбыз член совета. Член совета. Ушунда дүйнөлүк лиганын мүчөсү болуп калат Кеңештин. Бүткүл дүйнөлүк лиганын кеңешинин, координациялык кеңешинин мүчөсү. Ошондой эле Марипа Мухамбетовна Алыкулова Элет көйгөй коомдук бирикмесинин төрагасы, төрайымы, улуттук демилге кыймылынын мүчөсү. Ошондой эле Сара Балтабаевна жарандык активист, улуттук демилге кыймылынын мүчөсү. Бүгүнкү коюлуп аткан тема эркин тема, жана жогоруда айтып кеттим. Биз бүгүн Кыргызстанды өнүгүү жолуна салыш үчүн жалпылап тактап айтканда система, бизге жаңы система керек болот. Өнүккөн, өскөн мамлекетте жашаш үчүн биз мурунку чилип бараткан дейбизби, же болбосо кандайдыр бир өзүнүн функциясын аткара албаган дейбизби, ушул башкаруу системасында дагы, өнүгүү системасындагы бүгүн алмаштыруу башкы маселе болуп турат. Мына ошондуктан азыр биз өзүбүздүн жан дүйнөбүздөгү көйгөйүбүздү алгач ушул Абдымалик, ушул Кудайбердиев агайыбыздан баштасак, эмне максат менен келдик, эмне бүгүнкү күнгө чейин, бүгүнкү күндөн эртеңки күндөрүбүз кандай кадамдарыбыз болот, кандай өнүгүү концепциялар болот, же болбосо өзгөртүүнү кандай жол менен өзгөртөбүз, мына ушундан баштасак мейли. Эми бул действительно азыркы өлкөнүн акыбалы аябай мындай татаал, кыйын десе болот, уже баягы аягына чыгып калды десе да болот. Буга эми кечеле же бүгүн бул проблема пайда болуп калган жок. Бул ушул Кыргыз мамлекети өз алдынча мамлекет болуп түзүлгөндөн бери баягындай түптөлүп келатат да. Бирок бирден мындай жакшы жагына кетпеди, только жаман жагына да. Мен эми политический башкарганда айтпайын, мен честно баягы экономический жагынан. Азыркы бүгүнкү күндө Кыргызстанды бүт дүйнө тааныйт. Эң жемкор, коррупциялашкан өлкө, эң кембагал, жарды өлкө деп билет да бүгүнкү күндө. Анан эми былтырдан бери бул жанагы пандемия болду, быйыл деле азыр пандемиянын кесепеттери азыр бир жолу аябай отуруп калды да. Эми быйылкы эле жылды алсак, мына мисалы үчүн быйылкы эле жылы мына продукциялардын, азык-түлүктөрдүн баягы кымбаттаганы. Мына январдан бери эле мындай анализдерди карасаңар, ушу 4-5%-тан кымбаттап келатат да. Айтып атышат, азыр июлда 10%-ке чейин кымбаттайт депчи. Анан да августтан, анан сентябрдан стабилдешет деп. Эми канчалык деңгээлде стабилдешет, ал да белгисиз да. Анан экинчиден жаратылыштын немеси дагы аябай быйыл оор келди. Ошон үчүн биз ушу жылдын башында эле ушу баягы коомдук уюмдар баарыбыз биригип туруп, эми кантип биз эми бийликте болбосо, башка болбосо кантип бир мындай өзүбүздүн аракетибизди мындай чыгарабыз деп туруп, анан жанагы өнүккөн улуттук демилге, өнүккөн Кыргызстан деп туруп, Кыргызстанды кантип өнүктүрсө болот, өнүктүргөн жолдору барбы? Эмне үчүн ушу 30 жылдан бери ушундай акыбалга келип калдык? Анан эми кээ бирлер айтып атпайбы, айрыкча бийлик тараптан 30 жылдан бери ушундай болуп калат да, баягы элдердин бараңы жактан да аябай мындай басып салышты да. Кичинекей мамлекетпиз, кембагалбыз, дайыма жана грант кредиттердин эсебинен карызыбыз көбөйдү, баягы төшөнчүңө карап путуң аягың сум дегендей сөздөр болуп атпайбы? Элдин баягы эмесинде да, оюнда да ушундай болуп калды да. Бирок Кыргызстандын ушунчалык уурданып тонолбосо дагы бүгүнкү күндө ушу элин жетерлик камсыздап
баягындай өнүккөн өлкө болууга толук шарттары бар да. Ал үчүн эми, конечно, баягы бийликтин да эмеси болуш керек, иштеш керек. Эми мына 30 жылда ошо бийликтин эле бизде баягындай бийликтин ошо бийлик катарында жүргүзгөн иш-аракеттери жогунан ушул акыбалга келдик да. Буга эми далил болуп жанагы баягы эңгип алып жанагы швед политолог бул жерде 8 жыл жасап келип кетпедиби? Ал айтып атпайбы? Кыргызстанда жемкорлук, коррупция. Бул мамлекеттин проблемасы эмес. Это сама государство коррупция деп атат да. Бул деген буга эми биз мактанып атабыз. Кыйраттуу андайлык мындайлык. Эми 8 жыл илимий иш жазып кеткен эмгектин жанында ол мактангандар эч нерсеге турбайт да. Ошон үчүн мына биз ошол декабрдан бери азыр мына 50ден ашып калдык. Коомдук уюмдар кирип, эми патриотмун дегендер киргиле, кошулгула, пикириңерди айткыла, оюңарды айткыла, кантип элге кантип жеткиребиз. Эми чыгыш керек да будан эми. Бул ситуациядан чыгыш керек. Бардык шарттарыбыз келишип турса башка деп туруп, анан биз ушул кыймылды түзгөнбүз. Кыймыл түзгөндөн бери дагы баягы программа, мына ой пикирлерибизди постоянно эле чыгарып элге жеткиргенге аракет кылып атабыз. Эми канчалык жетип атат белгисиз да. Мурат мырза, сиздин оюңуз кандай ошол баягы? Бүгүнкү күндүн акыбалы кандай болуп атат? Мен көп эле роликтерди 4-5 жылдан бери чыгарып атам. YouTube'да бар, кээ бир жерлер, Facebook, соц тармактарда көп жерде мындай неме публикацияларымды өзүмдүн атыман чыгарган жерлери бар, өзүмдүн атыман эмес мындай чыгарып койгон жактарым да бар. Эми баарын анализдеп туруп бериптир. Бул көп жылдан бери. Эми негизи мына мен тааныгандар билишет, 30 жылдан бери ушул немемен келатам. Толук. Мындайча айтканда 3 жолу миллионер болуп, 3 жол көчөдө калгам. 100 сом жок таксиге дегенде да. Тиги контор маселесин көтөрө калып, контор боюнча тиги иск бере коюп, элден топтоп жеткизди. Ошонун себебинен жана Акаев менен круглый столдо внешнее управление немеси кредит гранттар менен кетип атат. Анан экономиканын основной локомотивы это производство и переработка. Ошону талкалап атышат деп коюп туруп камакта чыктым, мындайча айтканда. Ошондо деле процессти ачкан. Просто түшүнүп атасың беле, за что дейт. Мен айттым, түшүнбөй атам, эмнеге десем, просто извиняюсь, башка андай кылбайм деген немени публично заявили и все, аз чыгып кетесиң дедим. Ошол судьялар ошол айткан судья азыр да иштеп атышат. Просто атын атабай эле коюм керек болсо атап эле берем. Алар айтышты, ай жигит, жинди болбой, оордоп койчу, мен сени кое берейин, анан билгениңди кыла бер дейт. Мен айттым, жок. Бир жолу эңкейген өмүр бою түзөлбөйт. Бир жолу качсаң душмандан, өмүр бою качып жүрөсүң дедим. Өмүрүбүз болгону бир 70-80 жыл болот, Кудай буйрса, канча буйрса дегенде. Ошол азыркы мына абабыз айтып аткан Эмир Тура, мен сиздин роликтериңизди көрдүм. Марипа Мухамбетова, сиздин немелериңизди да бүт карап неметип сүйлөшүп атабыз. Эми берде мен дайыма айтам. Эпизодально освещать билгенде көп нерсе түшүнүксүз болуп калат элге. Ошол эле эл аралык жактарга дагы. Ошол себептен анын предысториясын караш керек. Тарых таржымалын. Неден ошол түзүлүп атат? Биринчиден ошол Акаевка эле 99-2000 жылы айтылгандай эле берде внешнее управление. Аз мындай да бүгүнкү күнү мен дайыма эле коррупция деп келгенмин. Ошо менен күрөш керек деп. Самое основное да основасы партийный списочный выборы депчи. Негизи я считаю, что бүгүн коррупции как таковой нету. Жок дейм да. Официально мен ошону далилдеп берем. Научно далилдеп берем. Почему? Потому что у нас коррупции нету и никогда не было. Бизде болгон внешняя форма управления, тышкы башкаруу болгон. Тышкы башкаруу кирип туруп, могу грант, кредит менен экономиканы талкалап туруп, элдин жарымысын работоспособный эмгек миграциясына айдап туруп, пространствону бошотуп туруп, мындайча айтканда, протесттин эме чыкпасын деп туруп. Ошол государственных институттар менчикке өткөрүлгөн. Бүгүнкү күнү государственный институттар бүгүнкү күнү правовой киллерге айланып калган. Менин социалдык укугум, менин жарандык укугум, менин конституциялык укугум деп чыккандар эле каматмайт. Это самый жумшак жагы.
Эми ар бир президенттин өз учурунда өзгөчөлүгү болгон. Мына партийный системаны ошону ким түптөп келген биринчи? Ким могу бир чейинде алып келип туруп, 7-кабаттан кабинет берип туруп, министрлерди правительствонун баш ээсиңер деп койгон? Акаев. Экономиканы средний бизнести киргизиш керек, крупный совет доорунан калган экономика жарабайт экен, надо средний форма бизнесте өтүш керек деп туруп, разгосударствование келип талкалап келди дагы, анан средний да болбойт экен, надо малый бизнес деп туруп, малыйга талкалап туруп, аны да бүт бар менчикке өткөрүп келип туруп, аны талкалап туруп, разгосударствование, частное лицо бул более ответственный деген шылтоо менен талкалашты да. Бүгүнкү күнү эмне бар? Экономика бизде жок. Бизде бар микрокредитование, 10 кишиге без залога бириңерге гарантия болосуңар дейт да, акча берет, анын бирөө төлөбөй калат, беркилерди кысат дагы. Акыркы самое низшее звено мындай экономический пищевой цепи бири-бири менен урушуп калып атат. Партийный системага бөлдүбү, микрокредитование менен бири-бирине душман кылды жарандарды. Кечөө тууганбыз деп тургандар душманга айланып калды. Разделяй и властвуй деген сыяктуу. Ошол система бүгүнкү толук иштеп атат. Ошол себептен айтылган болчу. Могу банковский система биринчи иретте кыргыз элинин, кыргыз жеринин, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына каршы иштеп аткан, тышкы башкаруунун интересин, кызыкчылыгын коргоп аткан система, это государственный институттар болуп атат бүгүнкү күнү. Государство азыр менчикке өтүп калган. Толук. Мындай нерсеге жетиш такыр ушул акыбалга жеткенибиз бул тышкы башкаруунун эмеси. Негизи могу партиялык системанын негизи. Сотко берген учурда да биз утуп кетебиз. Бул парламент нелегитимный бүгүнкү күнү. Почему? Мен баягы ушуну көтөрүп келип анан үндөбөй калганмын, себеби могу октябрда болгон окуялардан кийин Садыр Нуркожоевичтин, Кадыршаевичтин кайрылуу тияк биягын эметкенде мейли иштеп берсин, мейли какая-то видимость, легитимация боло берсин, эптеп мыйзамдарды кабыл алып деп иштесе тынччылык болсун деп үндөбөй калсак, карасак бүгүнкү маселени булар эмне деп көтөрүп атат. Бүгүн булар мынтип атат. Партиялык списокты, партиялык кылмыштуу топторду бүгүнкү күнү бюджеттен каржылаш керек деп атат. Одномандатныйды кетириш керек деп атат. Бул эмне деген шундук. Туурабы? Мына мамлекетти бөлүп туруп, ар бир башка мамлекеттерге бөлүш керек, областтарды, райондорду, немелерге, посольстволорго бөлүш керек, элчиликтерге. 7 областты 7 мамлекетке бөлүш керек. Ооба, райондорду болсо немелерге бөлүш керек деген адам. ХИПикке кириш керек, Кыргызстан өзү көтөрүп кете албайт деген адамды күнтөргө коюп туруп, жакшы иштей баштады, как экономист. Биз кубанып, мен кубанып калдым, жакшы иштеп атат, молодец. Неме, ушундай эле иштеп берсе де, келип эле кредит, азыр кредит алганда каяка кетет? Социалдык жакка кетпейт. Ал жолду азыр курат дагы менчикке өткөрүп туруп, салбагын коюп туруп, эл төлөйт, өтө турган болуп калат. А бул собственность общего пользования. Менчиктин немеси бар да, право пользования или владение, право пользования деген бар. Туурабы? Право это земли общего пользования. Государствода өзүнүкү жок, баары элдики. Эми аны азыр кредит алып туруп, аны залог. А эмнени залогко койду? Азыр бүгүнкү күнү дүйнөлүк практикада эмне болуп атат? Качака инвестиция киргизсе, ошону өзү залогко коюлат. То есть ошо жол коюлат. Баягы көнгөн адат калабы деген болуп атпайбы? Оңолбойт экен да булар. Кайрадан коюп атат. Азыр дагы алат, дагы кредит алат. А ким төлөйт аны? Ал жолду. Например, мисалы, ал регионал, хорошо, ладно, мен көлдүкмүн, аяка курат экен жолду көлгө дегендей да. А бүгүнкү күнү кредит алса, мондай региональный немеге албаш керек өкмөт. Только общенациональный немеге маселени чечүүгө алыш керек. А бүгүнкү общий маселе эмне? Биринчи, бюджетти толуктай турган тармактарга жумшаш керек. А бюджеттерди эмне толуктайт? Только производство. Биринчиден, элге шарт бериш керек. Иштегенге, туурабы? Ошон үчүн азыркы бүгүнкү күнү кечипкө мен сүйлөп берип атам. Өлкөлүк институттарды полный реанимация кылмайынча бул өлүк. Кыргыз элине, кыргыз мамлекетине каршы иштеген именно государственный институттар. 10 жылдан бери акыркы особенно. Бизде мыйзамдар жок. Бүт кылмыштуу мыйзамдарды мыйзамдаштырып койгон нормаларды. Кылмыштуу нормаларды мыйзамдаштырып койгон.
Elдің hukuku бүгінгі күні жоқ. Шайлауға азыр күзінде қайрадан тигіндер мұндай деп атышат. Неменен бүтөт? Мен сіздерге айтқан. Birinci, ikinci, üçüncü men alardı buna. Первый этап революция болған, анан контрреволюция партиялар алып кеткен. Акаев киргизген партийный системаны birinci. Birinci 15 депутатты партийный список менен өткөрүп туруп, 2005-жылы именно ушу неме менен өткөрмөк, партийный список менен. Бирок ситуация дестабилизацияга жакындап баратканын коркуп кетип, одномандатный менен өткөрө койду. Бакиев келди дагы төппөй чачпай даяр проектini 2007-жылы киргизди да 90 депутаттан по партийный спискам кирди. 2013-жылы келишти да эмне кылды? Бирок 2010-жылы убактылуу өкмөттүн жасаган ишине бир дагы дүйнөдө жок болсо керек. Булар откровенно 120-га чыгарды да партияга баарыбызга жетпейт деп санын көбөйттү да бөлдү дагы 20 возрастной цензти 25 жаштан 21 жашка түшүрүштү. 17 жашында алардын балдары окууну бүтөт, 4 жыл диплом алат деп септеп. Анан бийликке отургузат деп туруп. Алар окуп атат, аларды уже штатка коюп коюп зарплата алып атышат. Ошон үчүн общественный государственный комиссия, коом өлкөлүк комиссия түзүп ошолорду инвентаризация өткөрөлү десек, сразу каршы чыгып атышат баары. Каршы чыгып атышат. Потому что азыр майыптарды инвентаризация кылса, аябай приписка көп. Кимдер майып? Мен таң калбайм, если ошол 7-чи кабаттын адамдары үй бүлөлөр бүт майып болуп туруп, дейм майыптардан пенсия алып атса, мен таң калбайм. Ошол текшериш керек. Аякта пенсионерлер деп турат, мертвый душилар бар. Да көп нерселер бар да. Марат мырза, мына ток этажелер өткөндү билбей туруп келечекке жол салуу мүмкүн эмес. Сиз өткөндүн баарын баяндап кеттиңиз кыскача. Бүгүнкү күндө, мына кече күнү биз парламенттик кайра шайлоо өткөрүш керек беле? Биздин парламенттик шайлоодон кийин анан президенттик шайлоо өткөрүш керек беле? Ошонун процедуралары кандай болду? Конституциябыз кабыл алган мына 3 маселе кандай жол менен кетти? Бул процедуралар туура жол менен кеттиби? Туура кадамдар менен? Бирде мындай болуп калды да. Тилекке каршы мына юристтердин берип аткан укуктук баалары бүт баары тетири туура эмес берип атышат да. Берип эле келишти, берип атышат бүгүнкү күнү да. Биринчиден мен жана айтып кеттим, биринчиден. 2010 жылдан бери бүт нормалар, кылмыштуу нормалар мыйзамдаштырылып, социалдык ориентация алынган мыйзамдар жокко чыгарылып калган. Алар бар. Бирок иштебейт да, иштетилбейт да. Аларга иштегенге жол жок. Себеби жана кылмыштуу нормалар аларга жол бербейт. Анан мынтетте, мисалы сизге мынакей социалдык маселе биз чечип атабыз, мына целый институттар иштеп атат, мына акча бөлүнүп атат деп атат. Ал болсо бөлүнүп атат. Алар иштемиш болуп атат, зарплата алып атат, имараттар бүт кармап турушат дагы, бирок социалдык жакка точкага, финишке жетпейт атат. И жеткен эмес, и жетпейт да бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө да жеткен жок. Ошон үчүн мыйзам жок деп түшүнүлдү да, вакуум болуп калган. Ошол вакуумда 10 жыл бою вакуум болуп калган. Вакуум болуп калган. 20-жылы 5-октябрда, 6-октябрда эмне болду? Төңкөрүш болдубу же революция болдубу? Биринчи этапы монуко. Негизи кеткен, эмне кеткен? Жана 12 туура эмес мыйзамдарды биз азыр сүрүп чыгып туруп, эмне болду? Ошондо төңкөрүш болуп калат да, же революция болуп калабы? Бу жерде реанимация деп дедичи, туурараак. Туурараак болгон. Болезненный процесс реанимации. Себеби мурунку нормалардын кереги жок, алыш керек, жокко чыгарыш керек. Жаңы нормалар жок. Ошондо эмне кылыш керек? Ошондо мен президентке сунуш кылганмын. Президентское правление киргизиш керек. Для этого биринчи конституционный совещанияны түзүш керек. Разработка кетиш керек, общественные слушания, норма, бул неотъемлемое право жарандардын мындай ажыраткысыз укугу, управление государством. Элге кайрылыш керек да, конституционный совещанияны түзүп туруп, элге кайрылыш керек, элдер демилгелерин сунуш кылыш керек да, ошолордон калыптар түзүп туруп, биринчи иретте конституцияны кабыл алыш керек, президент шайлоосун өткөрүш керек дагы, президентский прямое управление киргизип туруп, анан кийин кетириш керек. Конституцияны экиле раздел алыш керек деген. Экиле раздел, биринчи, экинчи раздел. Биринчи раздел это принципы государственного обустройства. Правовые нормы, государство, народ, ушундай нерселер определение бериш керек. Экинчиси права граждан и человека. Мурунку укуктук нормалар, юридикалык нормалар, нормативный правовой актылар жараксызбы? Жаңылар жок, туурабы? Создается вакуум.
Но отсутствие юридических норм, юридикалык нормалар жок болгону менен мыйзамдар. Но права-то не исчезает. Bizde bunda жаратылыш табыгы укугубуз бар да. Птичье право. Право жок, птичье жок. Право остается незыблем. Ал мыйзамдар өзгөрө берет. 100 жолу ситуация карата. А укук кала берет да. Мына өлкөлүк укук, элдик укук дегенде биздин табыгы укуктарыбыз кала берет. Калды. Ошол укукту аткаруу боюнча. Бирок ошол процесс неге такалып атат? Жана айтылгандай, тышкы башкаруунун кирип калган өлкөлүк институттарды мыйзамсыз нормаларды мыйзамдаштырып койгон себептен экөө такалып калып атат. Элдик өлкөлүк укук менен менчикке өтүп кеткен өлкөлүк институттар, алар правовой киллер деп койгом мен бир интервьюда. Правовой киллерлерге айланып калган элдин укугуна каршы. Экөө каршы карама каршылык чыгып калып атат. Ошон үчүн могу однозначно могу октябрда болгон окуяга бааны берип аткандарды карап да жанын кейип да туура эмес берип атышат. Биринчиден бул процессти кимдер баштаган? Подготовкасын алдын ала подготовкалып баштаган. Бул батыштын тышкы башкаруусу жасаган. Тышкы башкаруусу. Мындайча айтканда жана коррупция деп коебуз, жанагы 2-3 партия өтүп кетпедиби? А калган партиялар ызылдап чыкпадыбы? А негизи булардын тамыры бир да. Мындай деп түшүнөлүшү да, бул жерде бунт на корабле произошел. Жанагы батыштын немесине толук баш ийбеген агенттер менен толук 100% батышка баш ийгендер кармашып калды октябрда. Баягы 4-5 октябрда болуп аткан процесстер. Именно ошондой болду. Ушул моментте баягы площадка майданга аянтка чыккан эл негизи ал өзүнүн элдик социалдык талап, саясий талаптарды укугун коргоого чыгышкан. А жана 12 партиянын призиви менен болуп калып атат негизи. Бирде просто хронологический совпадение да эл бышып турган. Тилер ойлогон, чакырабыз да буларды колдонобуз дагы, анан баягыдай эле убактылуу өкмөт куруп эле эдик чортту деп туруп башкарып кетебиз деген да, тышкы башкаруунун эмесин күчөтүп кетебиз. 2010-жылы жасаган убактылуу өкмөт бүт талкалаган нерсени дагы күчөтүп кетебиз. Өлкөлүктү толук неметиш керек. Национальный биздин общенациональный элдик темени түзгөн кыргыз улутун тиги аздыктардын укугун коргоо деген шылтоо менен тияк бияк националист, шовинист деген шылтоолор менен кыргыздарды сүрүп чыгабыз Кыргызстандан. Тигилер калат деп ойлошкон да. Негизи болуп калды, эмне болуп калды? Эл чыкты да жок деди. Моундай деп туруп, ошон үчүн жанагы 12 партиянын койгон талаптары менен ошол эле 5, 6, 7 октябрда чыккан элдин талаптары уйкашпай калып туруп бөлүндү экиге. Негизи шайлоого нааразы болушканда булар, туурабы? Андан аркы кадамдар белгисиз болчу да баарыбызга эле. Ооба. Шайлоого нааразы болуп, эки партия, Биримдик партиясы менен Мекенин Кыргызстан партиясы жалаң акча менен өткөндүктөн ошого нааразы болушкондо, ошондо эгер шайлоону кайра өткөрүүгө булар чечим чыгарып койгон. Жок, ошол сатып алууну, ошол добуш сатып алууну, мисалы ким койгон деген маселени ошону карабайлыбы? Тиги добушун сатып алды, тиги депутат болом деген, тиги жарандан деп атабыз биз. А бирок ошол шартты ким түздү дебейлиби? Ошол тышкы башкаруу салды да, түздү да, өзөгү. Тышкы башкаруу койду да, ошол системаны. Просто бу жерде тигилердин адамдары өтпөй, башка адамдар өтүп калып атат. Жана олигархтар өтүп кетти, потому что олигархтар тияка, например, баш ийгиси келбей калды да, центральный, западный немеге. Себеби западтан мунун баары келип аткан западный неме проекттер да. Тиги булар пророссийский, анан прозападный. Экөөнүн ортосундагы күрөштүн негизинде келип чыкты да бул хаос, э? Бул хаос негизи мен ойлойт элем, далилдерди толтура, бу жерде Россиянын иши деле жок. Россия өзү менен өзүнүн проблемалары выше крыши болуп отурат да. Булар даже түшүнбөй калып атат, себеби алардын Россиянын представительствосу бу жерде иштеген. Негизи двойной стандарт менен кетип атат. Россиядан зарплата алат, Россиянын флагы менен представляет, а чынында батышка иштеп атышат да. Биз аны Путинге деле жаздык, тияк бияктарга айттык, роликтерди да чыгардык, круглый столдо деле айттык, мунун баарын пресс-конференцияда да бердик, бирок полностью блок да, полностью блок.
Поэтому могу жерден жакшы шылтоо болуп атпайбы калп эле. Ой, тиги Россия, Москва башкарып атат, Пекин башкарып атат, тиги Анкара башкарып атат, же Брюссельди. На самом деле аяк эмес. Бишкектин ичинде отурган эле жана теневой экономика түзүп, ошону политический крышасы болуп отурган партийный система кармап турат. Кармап турган, азыр президент азыр деле кармап турат. Азыр деле кармап турат. Биринчиден биз түшүнүшүбүз керек, биздин экономиканын акыбалын. Кандай экономика? Бизде официалдуу экономика бар. 1 миллиард 700 миллион менен тегерегинде. Теневой экономика бар, анан элдик экономика бар. Элдик экономика мына тышкы эмгек миграциясында жүрүп 2,5-3 миллиард долларды жылына, 10 жылда 35 миллиард долларды 10 жылда прямой социальный инвестиция кылып атат. Туурабы? Конституция бул жөнүндө каралды жок. Эми карайлы, Америка, Европа, Россия, калган мамлекеттер баары биригип туруп, баары 30 жылда баардык тышкы мамлекеттер биригип туруп 30 жылда ушунчалык эмгек мигранттар 10 жылга берген көлөмдү бердиби, берген жокпу? Берген жок. А берген акчалары баары кимге кетти? Демократизация деп партийный системаны, экономиканы немеч керек, перемодулировать этиш керек деп туруп, талкалап туруп, жана андай акыбалга алып келди. Туурабы? Же тура эмеспи? Анан кийин окууда мына тышкы чет мамлекетте окугандар жөнүндө алардын жана айтылган теневой экономикага иштейм дегендерге жол кылып атат. Теневой экономика эмес, эл үчүн иштейм дегендерге сразу бөгөт коюп атат. Мына Арипа Мухамбетовна, сиз жана пандемия учурунда немеде иштеп, мына банковский система, социальный маселе көтөрүп целый системаны койдуңуз. Туурабы? Тура. Целый паутина система коюлду социалдык. Эл бири-бирине жардам берип атат. Тааныбаган тети көлдүн караколдун ар жагында айылдар менен Баркенде айыл сүйлөшүп прямо жакшынакай бири-бирине көмөктөшүп жардамдашып калышты. Эми ошол системаны киргизсе болмокту өкмөт. Мына революциядан кийин. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул системаны за основу алса болмокту, модернизировать, доработать, научно мындай обосновать этип жакшынакай киргизсе болмок. Бирок аны жасалган жок да. Эмнеге жасалган? Ал үчүн система управления вес алмаштырыш керек. Себеп Садыр Нуркожоевич жасайм деп атат. Мүмкүнчүлүк бербейт. А тегереги жанагы система теневой экономиканын магнаттануу жогорку кеңеште отурат. Бул легитимсиз, уже просроченный нерсе. 28 октябрда бүткөн булардын нормасы. Бүткөн. Бирок булар алып туруп айлыкты кайсы неменин негизинде алып атат? Конституциялык коңгор эле да Садыр Жапаров. Ал эмнеге таркатпай атат? Ал эмнеге үчүн? Ага, ошондой совет берип атат да. Мен ошол сөзгө кошулам да. Бизде дайым айтат да. Жана Акаев оңдойт болчу, айланасы мүмкүнчүлүк бербеди. Бакиев оңдойт болчу, айланасы мүмкүнчүлүк бербеди. Атамбаев оңдойт эле, мүмкүнчүлүк бербеди. Ондо мүмкүнчүлүгү жок президенттер эмнеге президент болуп келет? Эч нерсеге мүмкүнчүлүгү жок болсо. Ошо айланасын тазалай албайбы? Берден ал жетпейт. Жок, аны мындайда биринчиден менин оюмду айтып атам да, бул жеке менин пикирим, анализдин негизинде да мен бу Садыр Жапаровдун же Камчыбек Мен Садыр Жапаров атынан чыкпайм. Мен просто меня не интересует. Булар президент болсо деле, ким болсо ушул да. Биринчиден ал айырмасы жок. Ал өзү кылмак эле айланасы болгон. Эмне үчүн ал биринчиден реально каралды да. Биринчиден ал президент болгондо ойлогон эмес да. Биринчиден. Может быть, перспектива да. Айтпадым, мен президент болом, мен татыктуу экенмин. Мен 80% колдоп атат. Демек, мен доктор эле биринчи ошол кечирип коюңуздар, жараксыз, мөөнөтү өтүп кеткен парламент, жанагындай эмнеде гана деп атабыз парламенттичи. Ушундай алсыз, мажүрө парламентти эмне үчүн алып колдоп туруп, анын мөөнөтүн узартып атат дагы, анан кийин президенттик шайлоо кылып атат, конституцияны президенттик башкаруу кылып коюп атат. Эгер ошондой батыл кадамдарга бара турган болсо, өзгөрүүнү каалай турган болсо, эмнеге аларды кармап отуруш керек? Ага чоң мүмкүнчүлүк болду да. Бүт элдер чыкты, баарыбыз. Сен өзгөртөсүң деди, бир айдан өзгөрүүнү байкайсыңар деди. 2 айда деди. Анан президенттик мени башкаруу кылып койгула, мен ошондо 100 күнгө жеткирбей, мен өзгөртүп салам деди. Эмнеге мишарат? Эмне жолдо?
Мындайда биринчиден жана мен опять жана сөзгө кайтарышка туура келип атат. Конституционный баягы совещаниени кылыш керек деп сунушту биз кылганбыз. Bir ay kakıldadık. Bir başı baş boldu. Kızmakta Bir ay kakıldadık ошону срочно киргизгиле конституционный совещаниени, потому что bizde vakum болуп калды. Vakum. Конституционный совещание болду го. Ошончу конституция. Ошого келип атам. Аны ким кылды, кандай кылды? Ошондо болбойбу. Биз какылдадык, неметтик, баарын неметсек, алыштыда, жасаштыда кимди киргиздик конституционный совещаниеге? Опять же бүт агенттерди киргизди. Бүт. Мына ушул Малигова, Маратова. Бүгүнкү күндө биздин ушул кадамдарыбыз кандай болуш керек? Эң көйгөйлүү маселе да. Канткенде биз өзгөртө алабыз. Мен Маратка толук кошулам. Баягы внешний управление деп атпайбы. Действительно бизде эч кандай башкаруу жок да. Башкаруу жок. Даже международный институттардын берген боюнча деле мына баягы 6 показатель менен өлчөп атпайбы. Ошондо биз баягы 100 балл менен эсептеп атат, ошону 20дан ашпапты. То есть bir деген баа берилип атат да. Качество управлениячы. Качество управления. Эффективность правительства дегенчи. Bir деген баа берилип. Пятибалльный бир эми пятибалльный 20-100 балдан баягы 1 болот, 5 балл болот да. Эми 30 жылда 1 деген оценка менен класстан класска которбойт да. Биздин бийлик ошо биринчи эле класста да, 30 жылдан беричи. Экинчи класс өткөн жок. Себеби мына Марат айткандай бүт внешний управление берде эл үчүн иштеген эч ким жок. Бирөөлөрдүн заданиясын, бирөөлөрдүн тапшырмасын мына ошон үчүн менде мына азыр жанында официальный кагаз бар. Бул 2006 жылы жанагы эмеге промо берген, анда Министерство финансы и экономики деп аталчу эле. Алар официальный берген, ошондо теневой экономиканы ошондо 53% деп берген да. Это была достоверная информация. Ondan beri mına hazır 12-13 yıl öttü. Biz gittik. Benim oyumda, benim hazır gidette 80%'e жақын bizde теневой экономика. Ошон үчүн жана Марат туура айтып атат. Внешний управление. Bizde түзүлгөн бюджет жок. Мына эми былтыркы эле бюджетти айтайын. Былтыркы это факт да. Каяктан эме кылса да мына жооп бересин эгер эме кылган болсо. Булар дефицит бюджетти 19 миллиард деп берип атат. Ошол учурда национальный банктын отчету менен былтыр 20-жылда айтып атам да мен. 20-жылы внешний долг 370 миллион доллар түздү деп атат. 370 миллион доллар средний курс менен азыр 80 эмес последний. Средний 76 болуптур 20-жыл. Это 29 миллиард сом болуп. Андан башка бизде внутренний долг бар. Ал 58 миллиард сом экен. А ошонун 12 миллиарды төлөндү деп атат. Погашение кетти. Ошондо өзү дефицит болуп не эсептелет? Дефицит болуп жанагы внешний долг менен внутренний долг. Себеби дефициттин единственный источниги бул внешний внутренний долг да. Ошондо мындай болуп атпайбы? 41 миллиард фактически дефицит болуп атат. Булар 19 миллиард деп жазып атат. Значит, вообще бюджет жок да. Анан мына азыр жана Марат сөзүнүн арасында айтып кетти, мына биздин бюджет мына 1,7 миллиард ошодан эме болбоду депчи. А действительно, эгер мындай эсептеп көрүп тенебой, бизде 10 миллиардтан мына ошол эмени жана бийликке келгиче бир-эки эмеси бар жана роликтер жана Акылбек Жапаровдунчу. Тимеде чыгып алып айтып аткан. Мен көрүп таң калдым да, бул эми канча министр болду, депутат болду, жана комитетте жана фискальный эмеде жогорку кеңештин эмесин эме кылды. Почти бул финансыны Жапаров Акылбек бар. 30 жылдан процесс башкарып атат да. Ошондо айтып атпайбы? Мен таң калдым, бул кандай депчи. Биздин бюджетте 10 миллиардтан доход төмөн болбош керек дейт. Мына азыр отурат кана 10 миллиард. 2 миллиардка калганы тенебой. Себеби жана внешний управление бул должностка келгенде там кандай болду? Жана Эңгибалдын жазганы боюнча булар бүт кызматтар сатылат. Эми муну эл деле билет да. Депутат канча туруп атат, башка туруп атат. Это сатып алгандан кийин это не госорган уже. Это частный лавочка. Ал эми акча алгандан кийин өзүнүкү. Сатылып аткандан кийин булардын Значит, министрлик посталган болсо, ал акчасын коятат. Ал дагы сатат да баягы колундагычы. До уровня айыл өкмөтү сатылып атат. Бардыгын кылат. Эми биринчи биз баягы жасай турган нерсебиз, биз мыйзамга кайтып келишибиз керек да. Мыйзамдардын сапаты болуш керек.
мыйзамдар аткарылыш керек жазылгандан Ошо мыйзамга кайтып келиш үчүн ошого команда, болсо өнүгүү концепциясы бар. Команда болуш керек да. Команда. Мына биз ошо концепцияны түздүк азыр. Башынан аягына чейинчи. Эми мындай анализ кылганда биздики почти 30 жылдык турмуш бүгүнкү күндө элдин жашоосу баягы геноцидке туура келип калыптыр да. Мен мына геноцид деп тукум мен эмесин окуп коеюн. Мына мисалы үчүн буунун башкы ассамблеясынын 48 жыл 9 декабрда 260 резолюциясы менен кабыл алган геноцид кылмышын алдын алуу жазалоо жөнүндө конвенция да. Атайлап топ түзүү, аны толугу менен жарым-жартылай физикалык жактан жок кылууга арналган жашоо шарттары. А бизде жашоо шарттары кетип атпайбы, туурабы? Эми мына Кыргызстандын баягы 17-жылга 19-жыл 1-январга чейинки эски жанагы уголовный кодексте мына 373 деген статья турат. Бу жерде жазып атат, мына улуттук, алардын саламаттыгына оор залал келтирүү, балалуу болгон зомбулук менен тоскоолдук, балдарды мажбурлап башкаларга берүү. В общем, мына жерде толук бизде болуп атат да азыр фактыча. Демек буну жыйынтыгы эмне? Жыйынтыгы пандемиядан биздин бийликтин баягы өз алдынча эмес, эл үчүн эмес, башка жогортон келген баягы көрсөтмөнү аткарган сыяктуу мына эми бюджет эле айттык да. Эми мына биздин мамлекеттин акча саясатында, мына мисалы үчүн мамлекеттин акча саясатында эми биз суверенный мамлекетпиз. Суверенный мамлекетте биздин конституция жазган. Жарандык кодекси жазып атат. Жарандык кодекси жазып атат. А жерде жанагы обязательство валют деп коет. Обязательство валюты, любой обязательство милдеттүү. Эми обязательство качан пайда болот? Когда заемщик мисалы үчүн келип жанагы кредит бергенден, ошо банкадан договор түзгөндө обязательство пайда болот, туурабы? Обязательство валют а жерде айтып атат. Сом менен эсептелет, сом менен берилет. Төлөмдөр сом менен алынат деп. А бизде бүгүнкү күндө ошо жанагы теневой внешнее управление, а бизде бардыгы доллар менен кетип атпайбы? А так сом менен алып туруп, сомдун курсу менен, ошол курс менен келишет. Доллар менен тапшырат, тоже по курсу. Биздин эми валюта иштебесе, мамлекет кандай өнүгөт? Өзү мындай да, баягы акча дегенде эмне деген түшүнүк? Акча дегенде ошол мамлекеттеги өндүрүлгөн товар, производство да. А экинчи услуга, баягы бири-бирибизге көрсөтүп аткан услуга. Ушунун стоимосу, баягы итоговый суммасы эквивалент акча болуш керек. Эми бизде ойлоп көргүлө, эми бул келеси болуп да баягыча. Мындай 5000ден алганда бизде ошондой да баягы 5 учетта теневой да алганда бизде где-то 32-35 миллиард болот экен да, жанагы биздин ички дум продукциябызча. А биздин акчабыз бүгүнкү 220 миллиард иштеп атат. Же болбосо 2 миллиард мына жана Марат айткандайчы. То есть биздин акча экономикада акча жок. А каяктан экономика уже тушап, тосуп койгонбуз, жылбай турган болупчу. Только теневойго шарт түзгөн. Теневой иштеп атат. Ана теневойда бердем доллар менен иштегенде дагы бир нерсесин айтып коеюн. Это доллар деген акча бул самый инфляционный акча да дүйнөдө. Анан спекулятивный. Мына бүгүнкү күндө ФРСтен чыгып аткан учетный ставкасын карагыла 0 же 0,25. А биздин банктар бүгүн кредит берип аткан кара 20%. Это 80 турат, ортодочу. Ортодо ушу биздин эмелер турат. Келип, ушу ФРС 0,25 болсо, булар 1,5-2%тен туруп атат. Кто страдает? Мамлекеттин экономикасы өлүп атат. То есть биздеги ушу бүгүнкү чейинки бийлик бул экономикага, бул элдин мындай состояниясын оңдогонго эч кандай шарт түзгөн жок да. Эч кандай. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн. Баягы эмеде. Жанагы 15% деп, 15% баягы предельно допустимый процент деген бар да. Предельно допустимый процент дегенде ушул проценттен ашпасын депчи. Өзү банктык системанын мындай эрежесинде булар 6 айда 1 жылда средний процент чыгарат дагы банктар. Банк көптөн баягы бизде азыр 24 банк бар экен. Ошонун среднийден ашпасын депчи. Ошого законодательно мына 2013 жылы биздин депутаттар ошондо билесиңер, баягы 3-4 депутат, банкир депутат эле ошондо. Ошолордун эмеси болсо керек, жөн эле ошол орточо чыгарган процентке 15 кошулсун деп жазып болгон.
Ошонун эсебинен президент, допустим, Национальный банк чыгарып атат, вообще 34-35 депчи. Аны эми жогорку сот пленуми бекитип коюптур. Ошол 35 баягы президент, допустим, бул эсептелет, мыйзамда турат, соттор ушуну жетекчиге калсын деп. Ошон үчүн азыр эми бирок бул жерде эме бар да, любой процент, это себестоимость, нарыкта бул баягы атаандаш конкуренция мыйзам бар го. Аерде бар чектөө, толуктоо деген нерселер бар да. Ошол функциялар да улуттук банкка жүктөлгөн. Бирок ошону эч ким чектеген ишин болбойт баягы. Элде чырылдап 30% мыйзам боюнча абаслап этип бериш керек. Абас мен гарантия берем, бир банк өзүнүн бүгүнкү пайыздык ставкаларын жанагыдай негиздеп бере албайт. Себеби негизи жок, андай болушу мүмкүн эмес. Себеби мына отчетторун көрүп атабыз, бизде депозит, мен депозитке да түшүнбөйм. Баягы канчалык? Бизде азыр мына пределы 600 миллиард депозит алып атат да. Берген кредитибиз 120, там 150, 160 миллиард. А где остальные депозиты? Анан депозит процентini таң каласың. Иностранная валюта 0,3'тен среднезвечный процент. Национальный валюта 2,1 сомгочу депозит. Эми 2,1 болсо, значит, эми жанагы пайыз неден турат өзү? Ошол депозиттин проценти, банктын расходу, жана банктын тобокелчилиги риск деп коет. Анын пайдасы, маржасы. Эми 2ден болгондо бизде 6-7%-тен ашпайт. Откуда? Бизде 62-42%-ке чейин берген банктар бар экен. Спокойно, Бул тарабындагы соттор болсо, сотторго барганда жанагы предельный көрөт да, даже ал вопросту чырылдап, далилдеп бербесе, даже көңүл буруп койбойт. Это бүт барды бул геноцид. кылмыштык адамдар. Геноцид. Бул кылмыш да. Бизде мына адамдар турмушун көрүп атасыңар, канча турмуштар кыйналып, канча турмуштар бузулуп, канча кыздар бузулуп, башка болуп, башка баягы терс көрүнүштөрдүн бардыгы бизде болуп атат. Мен ойлойм да, мындай алгандачы, бизде эгер биз ушул адегенде эле жанагы суверенитет болгондон кийин 91-жылы ушу Акаевдин ордунда башка президент келип, же башкасы бардыгына мыйзам менен, мыйзамдарыбыз менен, эреже менен мындай иштегенибизде, мен ойлойм, азыр биздин калктын саны бир 9 миллион асса керек депчи. Бүгүн 6,5 миллион, бирок 6,5 миллионго биздин статистикада мен ишенбейм да. Демек, булар жөн эле баягы отчетус коюп кое берет экен да, баягындачы. Баягы мындай не дейт муну, фиктивный жана көрсөткүч кылыпчы. Анан байкайсыңарбы, баягы мына депутаттар отчет берип атат, президент отчет берип атат, улуттук банктын кече 3-4 күн отчет алышты. Бир депутат, мисалы үчүн, отчет алып атканда результат сурабайт да. Себеби результат жок. Отчет какылдап бере берет. Мына мисалы үчүн улуттук банк дейт. Улуттук банкка эмне? Ага мындай функциялар коюлган да. Мына мисалы үчүн аларга улуттук банк. Бул эл аралык эмеси, жанагы уровень безработицы тоже на них эме кылган акча насия саясат чечиш керек. Инфляция бирок биздин мыйзам анан жанагы платежный баланс деп коет, равновесие баягы импортный экспорт. Себеби акча саясаты ошолор турлайт. Акча болсо экономика иштейт. Проценттер төмөн болсо пайда көрөт элдер, башка болот. Ошонун бири да жок да. Мыйзамдар жок. Мыйзамдар өлгөн, убиты. Все, омин похоронили, алар жок уже. Мыйзам бар деп биз азыр оперировать этип аткан нерселер, бул кылмыштуу нормалар мыйзамдаштырылып калган. Мыйзамдаштырылып калган. Ооба, биринчиден, экинчиден депутат деген түшүнүк жок. Бизде опять же мыйзамдарды жанагындай подмен алып койгондо кандайча ал депутат болот. Эгерде он делегирован от партии, он делегат. Депутат деп айтат, например, одномандатында шайланганда, одномандатный менен барганда, бул депутаттар. Депутат деп айтса болот, например, РЗПК партиясы депутат, а партиядан жака делегироваться этилген, Ал делегат. Делегат. Анан кийин финансы деп атабыз. Процентный мындай дегенде, бул, во-первых, финансы, жана айтылгандай, расмий экономика, көмүскө экономика, элдик экономика. Элдик экономика, элдик мигранттардан социальный, адресный мындай
инвестировать етіліп атқан неменен қимылдап атат, мүлік, жерді айдап атат, иштетіп атат, ошол иштетип чыккан продукциясын сата албай калып атат. Опять же, жана бир такырбаш келбеди беле, баягы бир министр болуп сельский хозяйство келди да калды, эмне деди? Етти кыргыздар сатпайт деди, мен аркылуу сатасыңар деди. Дедиби? Факпы? Факпы? Вот, мына деңгели. Эми аны ыргытып берди, ордуна кимди койду билбейм, вообще сельский хозяйство керекпи уже негизи? Бүт бар бөлүнүп кеткен да, менчикке бөлүнүп кеткен. Жерлер, бүт потенциал бөлүнүп кеткен. Бул институттун форматы өзгөрүш керек болчу. Давно регулирующий bir механизм болуш керек негизи. Бул функцияны сельский хозяйствону жоюп туруп, бул функцияны башка министерствого бериш керек, биринчиден. Экинчиден, жанагы уже элдин ишмерлиги менен түзүлгөн системаны колдонуш керек. Модернизировать этип, өлкөлүк уровенде киргизиш керек. Анан кийин азыр айтып аткан грант инвестициялар деп кайдалып Акылбек Жапаров баягы контур боюнча иштей баштаган кубанып кеттим эле. Бул хипикке кириш керек, Кыргызстан өзү жашай албайт, мамлекетти бөлүп жарып таратыш керек деген адам дуруп мындай иштей баштаган, мен сүйүнүп кеткенмин. Кечээ кредит деген деппи? Ооба. Аны кредит алып атпайбы, ошондо эмне калат? Зачем алат? Жана көмүскө экономиканы финансировать этип туруп, жерге жол курасыз, ал жолду азыр өлкөлүк жака берет. Себеби ал жол элдик жол, өлкөлүк жол, это элдик колдонуу жери статусу. Аны алып туруп азыр ошо кредит шылтоо менен ал болгон жака өткөргөн атат да, платный кылган атат. Бүт дүнөсүнү налог менен жашайт дейт. Атасын башына налог менен жашайбызбы? Өндүрүш болбосо. Өндүрүш болбосо. Баары менчикке өтүп кетсе. Азыр мына ошол тышкы немени опытада атамдын башына деген мен немеуду конкретно адамдардын. Мен бул процесстин немесин айтып атам. Азыр мына жан күйгөндүн. Ооба, тышкы башкаруунун агенттери мына биз кредит берип атабыз, грант берип атабыз деп эл аралык фейковый уюмдар, жана фейковый уюмдар. Себеби алар кыргыз элине, өлкөбүзгө жакшылык айткан жок. Алар айтат, мына акчаны беребиз, тиги педиктерди шайлагыла деп атат, 30% киргизгиле мамлекетти башкарууга деп атат. Лесбиянка менен педик, трансвестит менен жана бисексуалдарды киргизсеңер, ошондо Кыргызстан өнүгөт деп ошого кредит беребиз деп атат. Ага тиги кол чабып атат. А кимдер кол чабып атат? Карагыла. Ошол эле партиялык делегаттар кол чабып атат. Ошону биз кабыл алышыбыз керек дейт. Өзүнүн үйүнө алып алсын, кабыл алып алсын. Бирок жана садыр келгенде уран ошол да партия системаны жок кылабыз, одномандатный кылабыз деп. Туурабы? Ооба. Бирок сиз ошол кандай карайсыздар? Эми ошол чындап эле уран болду. Айтылган башка. Кечирип коюңуз, мен бир аз отклонение этип кетипмин. Бу жерде мындай да теневой экономика деп атпайбызбы? Ошол теневой экономиканы калыптаттырган уюшкан партиялык топтор 3 революцияны уурдап алган буларчы, негизичи, элдик революцияны. Жеңиштер. Подмена понятия кылып кеткен дагы, сразу эле бийликти алып туруп эле чет мамлекетке киргизген. Мына биз сенин кулуңар болобуз, бизге грант кредит бергиле, биз элди мына кысып туруп калганын айдайбыз тиги чет мамлекет трудовой миграцияга. Калган болгон каматабыз, бир нерсе кылабыз, биз силерге кул болуп беребиз деп чыккан. Себеби бул айтылган сөздүн негиздөөчү нерсе булардын жасаган переговорный жемиштери, келишимди келтирип аткан. Айтып атат, президент айтып атат, 12 миллиардка, 6 миллиардка, 8 миллиардка момундай келишим бар, хоп дешти дагы, бияктан келип аткаруучу жагынан келгенде эле минуске кетип калып атат. Ар бир договор, ар бир келген кредит, ар бир грант келгендер зыян алып келип атат. Пайда алып келбей эле, зыян алып келип атат. А эмнеге ага бөгөт кое турган өлкөлүк институт, демек өлкөлүк институттар эмне болуп калган? Карайлы. Сапатын. Партиялык квота менен бөлүнүп берилген. Ошол эле бир министерствонун ичинде турат. Бул партияныкы, бул партия бирине баш ийбейт, менчиктештирилип калган. Берде, например, мен билбейм, сельский хозяйство менен Ген прокуратура, там МВД да баары бөлүнүп калган, баары. Ошон үчүн баягы өткөндө мен айткам, булар укуктук кийлерге айланып калган. Менчиктештирип. Алар полностью азыр отурат чет мамлекеттин немесине. Отчет бериш үчүн эмне кылыш керек? Каматыш керек. Көбүрөөк статистиканы көтөрүш керек. Кимди каматат? Жана агенттик алып атабы, делегатты. Ошо өлкөлүк институтта отуруп, баласы чет мамлекетте окуп,
чет мамлекетте окуп атканда чет мамлекеттин спецслужбалары карап тура береби? Алар эмне өздөрүнүн элди ач калып турса, биздин элди багып окутуп чокутканга канчалык муктаж? Милдеттүүбү? Жок да. Демек неге? Значит, готовить агентов. Себеби келечекте биздин Кыргызстанды булар алып коюш керек. Жок болуш керек. Ооба, тигилер өтүш керек. Эми флаг кала берет. Флаг герб кала берет, оомдо голос кала берет. Элинен жок кылыш керек да. Кыргызстан без кыргыздар деген бир публикацияма айтканмын. Кыргызстан без кыргыздар деген политиканы жүргүзүп атышат. Улуттук жана башка аздыктардын укугун көтөрүш керек. Бизде эмне ошондо муктаж барбы? Бизде бир общегражданский кодекс бар. Общий уголовный кодекс бар. Бүт мыйзамдар общий гражданга жаранга каралат. Бизде эме Марат. Конституцияда мындай норма бар да. Мурунку эски конституцияда бардыгы конституцияда бар да. 5-6 статьянын номерлери өзгөрүп эме келип атат. Өлкөдө бийлик бир уюмга же бир топко же башка мындай таандык эмес депчи. Бийлик жалпы элге таандык депчи. Анан эгер ошол нормалар бузулган болсо бул узурпация депчи. Узурпация жерде прямо жазылып атат. Узурпация бул өлкөдөгү эң оор кылмыш болуп саналат деп. Анан уголовный кодексте ушул норма, ошо конституция 30 жылдан бери жүрсө дагы уголовный кодекске ошол норма кирген эмес да. Шуну кантип түшүнсө болот? Бирде мындай болот, мына карайлы, ошо сиз айткан конституция нормада биринчиден эл бийликтин жалгыз булагы деп айтылган. Айтылып атат. Өлкөлүк институттар элге толук иштеш керек, өзгөчө бир бөлүгүн эмес деп, мисалы узурпация кылуу бийликти бул эң оор кылмыш болуп эсептелет деген жана сиз айтып аткан неме бөлүк баягы немелер кирбеш керек, жана по признакам партиялар. Жана конституцияда бир норма бар. Партиялык орган, мамлекеттик орган, муниципалдык органдын аралашканына тыюу салынат. Ооба, ал норманын эми карагыла, ошол норма анан кийин жана мыйзам менен бизде сен айткандай бийликти булар депутаттар, фракциялар бөлүп алышып атпайбы? Аралашпайбы? Ооба, ошол сиз айтып аткан. Эмне үчүн узурпацияны ошол эң оор кылмыш болсо уголовный кодекске киргизип, эмне үчүн олор жазалабайт да? Эми ошол азыр сиз айтып аткан норма жанагы ар бир уюм ким болбосун неме өлкөлүк институттарды неме узурпация албаш керек деген норма. Анан кийин жанагы бирене мыйзам менен соттун алдында баары бирдей деген, тең укуктуу деген. Анан кийин жанагы эл бийликтин жалгыз булагы деп коюп туруп, бирок эл шайлоо укугу жок болуп атат, партия алып койгон. Сот менен мыйзамдын алдында все равны, но кто-то равнее дегендей баягы президент айткан экен, ушундай деп турабы? Мен мындай түшүнөм да. Мына адамдын фигурасына карапчы. Мен элди баш деп түшүнөм да. Ол мисалы үчүн баягы депутаттар да, жогорку кеңеш. Путу өкмөт да, президент. Значит, баш команда берсе, ол жазып, буйрук берсин артып. Мындай салыштырма да. Кечирбиз, неме мындай этикалык неме туура келбейбизсе дагы, бирок тиги көчүгүн унутуп калдыңыз да. Бизде мындай болуп атпайбы? Биринчиден Кыргызстан мына 92-91 жылдан бери 30 жылда батыш деп отуруп, алардын канализация көчүгүнө такалып калганбыз туңшугубуз менен. Мындай ачык эле айтканда. Мындай башкача мындай этиканы соблюдать этейин десем жетпейт экен да, жетпейт экен. Канализация труба биздин оозубуздан тигилер көчүгүнө такалып калган да. Биринчиден, экинчиден сиз айткан жана баш менен көчүктү алмаштырып койгон ордун. Жок да ошол. Алмаштырып койгон ордун. Ошону айтмакчымын. Мен ошон үчүн айтып атам. Өлкөлүк институттар единственный источник власти это народ деген нерсе жок болуп калып атпайбы? Жана делегаттарды мынтип атпайбы, жана сатып турупчу мандаттарды. Гарантиясын берип атпайбы, конституционный гарантия берип коюп атпайбы, императивный мандат менен не связанный. То есть отзыв не допускается, да, и он не подотчетный. Императивный деген отчетность, да, не подотчетный перед тем электоратом, который его избрал, правильно? Ошол себептен сен мандатты саткан да, саткан. Вот тебе гарантия, ты неотзываемый, вечный. Ал отуруп алып не деп атат азыр?
Arslanbap'ta, aeroporttu, jolda, bir satış gerek, az mülktörde akırkı. Bu mülktördü mü o? Mülktördü. Benim atanem 50 yıl, 60 yıl işlep tüzgön mülktör. Ben o 40-45 yıl, 15 yaşımdan başlattım işlegemin. Zavod, fabrikalarda. İşlep tüzgön mülktördü. Nege azı satıp gene o ekonomikani finansirovat etip atışat. Jana tышкы başkarlığının agentleri bitpiylikleri oldu. Alarga zarplatka taratkan atat oşola mülktörü satıp. Azı jana Megacom, Segacom tiyakpa. Emi ansazlık esasına deputatlar geçiyor. Ne de atat? Bütçetten bizde finansirovat eşkirik partiyalarını da atışat. Mına oşoga jettik biz bugünkü günü. Eğer bunlar bugünkü günde de esep kalsak da, bugünkü günde de bizde Kırgızstanda eldik bolup ne kaldı? Buna misal üçün men mындай ança talдайм da. Arasa bizde kender почти 100% ketти. Kender. Biz özümüz işletken ken жоқ da, to'g'rimi? Ekинчиден, bank sisteması kapital 70% banktın iyileri de emiler. Anan en jönököylü Bişkek'te bazarda görsen, народный adamda büt iyileri başkalar. Даже ал емес, жанагы заправкалар элдери башка. Анан эми мындай перечень кылып келсең, эсептеп келсең, биздики кыргыздык деген жок калды азырча. Siz aytыңызга как раз контекст айтып коеюн. Биринчиден мына почему мен акцент кылып атам, бийликте бүт агенттер отурат, тышкы башкаруу. Ошол агент деген сөзү кээ бирөөлөр түшүнөткөн шпион деп да, баягы кинодо мындай. Агент деген это выразитель и лоббист интересов того, кто оплачивает. Туурабы? Сиз мага акча төлөсөңүз, мен сиздин агентиңиз болуп калам. Могу максатты коесуз, мен ошону лоббировать ете берем. Поэтому бул ничего личного дегенде да, бийликте азыр бүт агенттер отурат, себеби баары бүт өлкөлүк институттар финансируются за счет вот этих грантов, кредитов. Условия менен берилет анын баары. Туурабы? Ани өлкөлүк институттар бүгүнкү күнү тышкы башкарууунун агенти болуп калган. Биринчиден. Ошон үчүн революциялар болуп атат, биринчи, экинчиден. Анан кийин ал самый токотор жерде. Сиз айтып атасыз, мына азыр бизде кеңдер калган. Кеңдер баарын алар көтөрүп кеткен жок тияка, баары болуп турат. Ошолор иштетип атат. Турат. Баары турат. Пайдасын ошолор көрөт. Аны көтөрүп кеткен жок, кесип ойтуп мындай айткандай дегендей да. Бирок неге мен муну баса белгилеп кетип атам? Себеби бул эл аралык келишимдерди биз толук аткарабыз дегенде, извиняюсь, биздин конституционный нормада айтылган элдин кызыкчылыгына жана өлкөнүн кызыкчылыгына каршы зыян келтирүүчү мыйзамдар Кыргызстанда кабыл алынбаш керек деген. Туурабы? Анан жаратылыш байлыктары башка берилбейт деген да бар да. Жок, азыр могу жерин экономика. Азыр мына делегаттар ызылдап атат, нелегитимный отуруп алып, бир жылга чукулдап калды, отуруп алып, 28 октябрда бүткөн булар тыкылдап атат, бирок булар бир нерсени айтпай атат. Конституцияда айтылган элдин өлкөнүн кызыкчылыгына зыян келтирүүчү мыйзамдар кабыл алынбаш керек деп. Мурунку конституцияларда айтылып келген. Бирок булар кабыл албапты да жана келишимдерде. Сабека менен кийин Сентере менен, Камека менен бүт баарын неме жасап келишти да, туурабы? Демек алар уже мыйзамсыз да. Ошону жокко чыгарып коюш керек эле да. Булар эзилип отурат. Өзүнүн немесин, кызыкчылыгын. Мен мына канча чиновниктер менен сүйлөшпөйүн, ар кайсы деңгээлде немеде. Мындайда тупо эле мои интереси дейт. Менин кызыкчылыгым дейт. Хорошо, өлкөгө тияк канча проекттерди эл аралык алып келсек не дейт? Менин кызыкчылыгым дейт. Ай, өлкө. Ай, мен эртең кызматтан айдап салсачы бүгүн кечкүрүн дейт. Мына чиновниктер уялбайт, коркпой эле айтат, ошон үчүн. Себеби 30 жылдан бери көнүп бүттү да. Все, болбосо болбойт дейт. Анда неме, мага убактым жок, мен тиги акча кылышым керек дейт. Көбүнчөсү мындай, приватно сүйлөшкөндө мындай баягы, мен фамилиямды баарын айтпайм, поэтому коркпой эле койсун. Ачык айтып берем. Мен бул кызматка дейт, мен $18,000 бердим дейт. Мен тиге мынанча $50,000 бердим, $15,000. Сен айткандарды. Жок, болду. Болду. Марат, сен айткандарды азыр. Сен айтып атасың, атын айтпайм, айтты мындай $10,000, $20,000. Жанагы сен мен окусаңбы? Эң бал китебин окусаңбы?
миллион доллар айтпай эле коеюн. Энгвал китебин окугансың? Ким? Энгвал. Жаңа швед саясатчы дедим, бизде 8 жыл жасап, Кыргызстан коррупция как инвестиционный проект деп жазып кеткен да. Ошо китептин эме бар, электрон почтадан берсең, мен электронный варианты бар. Аерде бүт атын, фамилиясын, депутатты, гимндер, тарифтерди коюп атат, жаңа партиялардын ичинде. Ана министрлик пост канчага сатылып атат? Бардыгы. Даже президенттин аппаратына посттор канчага кетип аткан. Но депутаттар мурунку немелерин айтып сүйлөшүлгөн немелер, депутаттар мына жана Текебаевский система эмнеден коюлган, тышкы башкаруу немеси, мыйзамдарды алып келет дагы зыяндуу. Немелерге квота керекпи? 46 депутат делегат, же болбосо жанагы 61 дегендей. Сен ким болот дегенде, жок андай болбойт деген, андай эмес ага берилбейт. Белки 30-40 миң доллардан берилет. Проголосовали. Анан сомнение кой. Не. Ана эмес сен список голосования кирбейсиң так. Сен бар очередьте туруп калышкан. Ооба. Потому что по-любому мыйзам өтүп кетип атат. Бирок 30-40 миңден тиги калып калып атат четте. Ошон үчүн какая разница? Тиги алып кетип атат, мен деле кирейин дейт да, барып бакып. Система өзүнүн баягы жол-жобосун жасап бүткөн система. Бүткөн бул системадан эч нерсе чыкпайт. Эгер система өзгөрбөсө, бизде эч нерсе өзгөрбөйт. Зыян. Ушул система мына Акаев баштаган биринчи неме. Андан бери көч уланып келет. Баштап үлгүрбөй калды аткарууга. Ал проектini Бакиев улантты. Баары немен бүттү. Азыр мына Садыр Нуркожоевич мына партийный система менен өткөрдү деги чекти обратно отчет кетет. Мен Садыр Нуркожоевичти азыр колдоп атам. Бирок партийный система менен өткөргөнү мен түшүнүп атам. Элдик душмандарды киргизип атат законодательный орган. Кантип мен мындан ары колдойм аны. Мен зыянчылык кылып тийишпейм, каршы чыкпайм. Бирок колдобойсуз. Бирок колдобойм уже. Анда бул жерде ада кабарды барып айтып атпайбы? Жана эми саясатчылардын көз караштары. Мен мамлекетти оңдоп кетемин. Бирок бул азыр 20-октябрдан бери, 20-октябрдан бери тиги убактылуу өкмөт башкаруусуна олтурган премьер-министр болгондон бери убактылуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун бир дагы мыйзамы, же болбосо 5-6 октябрдан берки төңкөрүштөн кийинки мыйзамдардын бардыгы жокко чыгарылат. Анткени ошо парламентте мыйзамсыз отурат, барысы чыгарган мыйзамдардын бардыгы мыйзамсыз болуп турат. Эгер Жеңиш Молдокматовду камай турган болсо, бизди дагы Клара Соронкулова айтып атат. Анда ошо Биримдик партиясы менен Мекеним Кыргызстан партиясын алып келип, уткан депутаттарды уткан партияларды ордуна койгула, Сооронбай Жээнбековду ордуна койгула, баарыбызды кошо камагыла деп. Ушунун канчалык деңгээлде реалдуулугу бар? Бул жөнүндө айтылган сөзбү же? Же ошо сиз жогоруда бир канча жолу эскертип кеттиңиз. Азыркы парламент мыйзамсыз, легитимсиз отурат. Туурабы? Алардын чыгарган мыйзамдары дагы таптакыр туура эмес. Мыйзамсыз. Түшүндүм, сурооңузду мен түшүндүм. Биринчиден, жана агенттер кирди дебедикпи? Мыйзамдар баары өлүк, баары зыяндуу. Демек алар нелегитимный мыйзамдар. Себеби Конституцияда айтылган, кыргыз элине немеге зыян келтирүүчү мыйзамдар, каршы келген зыян келтирүүчү мыйзамдар кабыл алынбаш керек. Алар нелегитимный. Демек 10 жылдан бери түзүлгөн мыйзамдар баары четке кагылды, нелегитимный. Мыйзам жок болуп калганда укук нормалары ишке кирет. Укук. То есть пайдалуу же зыяндуу деп. Ошон үчүн азыркы жасалып аткан мына парламент менен айтып атам. Он нелегитимный деп эле 28-де бүткөн менен өтү. Бирок элге пайдалуу, өлкөзгө пайдалуу кабыл алган нормалар ал отвечает эл бийликтин башка бийлик булагынын башы деген немеге соответствует дагы кызыкчылыгына жасалган кандай субъект жасалбасын, формальный, неформальный ал кабыл алына бериш керек. Зыяндуу жагы нелегитимный деп эсептешибиз керек. Ошол себептен бүгүнкү күнү мына парламенттен иштеп аткан пайдалуу жагын биз легитимный деп таанышыбыз керек дагы, зыяндуу жагын легитимсиз деп таанышыбыз керек да. Демек таасирдүүлүк талаш, бийлик талаш, байлык талаш,
ошондой процесс, тенденция дагы эле кетип барат. Эмне кылуу Күчөп баратат. Күчөп баратат. Мен башта айтканмын. Ушуну ооздуктоо кылыш үчүн эмне кылуу керек? 5 жыл мурун аналитический неме раскладканы бергенмин. 5 жылдан берген нерсени меники 3 жолу мировой эксперттер таанышты. Лучшая аналитика года деп. Бир эле Кыргызстан таанып айтат да. Блокировать этип атышат. Бүт бардык жактан мен информационный блокировать этип атышат. Мына даже мен чыккан немени роликте карайлы да включать этели дагы отуруп алып просмотр кылайлы. 100 просмотр кылайлы. Баягы 17 просмотр менен тура берет. 18 болуп калат. То есть просмотры не идут. Блокируют этет, да? Көрдүңүзбү кандай кылып атышат? Google'дун немеси. Ошон үчүн жана межпарламентский немеде Европанын немесинде жанагы конференциясына мен 10 минут бергенде мен айттым, Google боңтуп атат, туура эмес иштеп атат. Ошону под контролуна алыш керек. Буга сиздин пикириңиз, Малик ага? Азыр эми бизге мындай Биз кандай кадамдар источниктер боюнча эме болуп атат. Азыр бизге келген гранттын өзү эле кредитти айтпай 10 миллиарддан ашып кетти, 30 жылдачы. Ошонун баардыгы эле каяка кеткени белгисиз. Мына мисалы үчүн былтыр эле пандемия келген. Пандемия ар түрдүү цифрларды айтып атат, 650 миллион, 700 миллион депчи. Эми бул жанагы курс менен алганда бул 60-65 миллиард сом. Каяка кетти? Ушул чейин эч ким отчет берген жок. Анан эми действительно бу жерде баягы элдин кызыкчылыгы, эл эми байкуш болуп калды. Вообще эч ким барды эле өзүнүн жумушун бүтүрүп эле эптеп шайланып алса, жанагы Шайлообек Дүйшөбайдын жанагы чыгарганы аябай так келип атат да, баягы жазып турган. Биз малбыз, койбуз, керек болсо кыйылган терекпиз. Биз буларга шайлоо үчүн эле керекпиз депчи. Азыр ошондой болуп калды. Анан эми бу жерде дагы бир түшүнүктөр бар. Жанагы проектлер бар, инвестиция алып келиш керек, проект депчи. Мен ошо как финансист катары айтып коюшум керек. Биз эгер өзүбүздүн акча саясаты иштесек, баягы акча базасын киргизсек, башка кылсак, биз өзүбүз инвестиция кылсак болот. Мына мисалы үчүн 2,5 триллион, 2,6 триллион деп атабыз, биздин бүгүнкү экономикабыздын иштей турган акча. Ошол биз даже мындай деп эметип атабыз баягы. Эми акча киргенден кийин аны это пассивге келип отурат, активдет этиш керек да. Активдет эткенде биздин эл аябай жабыр тартты да эми. Ар бирине 100 миңден ар бир жаңы туулган баладан өлүп аткан киши келчи. Ошондо бир 650 миллиард келет экен. Калган акча бүт ошо инвестиция боло турган акча да. Процент баягы жөнөкөйлөштүргөн проценттер менен бүт элге берсе, эл экономика ошон анан көтөрүлөт да. Болбосо кээ бирлер айтып берет, проект инвестициядан вот ошондо өндүрүш болот, башка болот. Акчаны биз башка жактан эмес, акчаны биздин өзүбүздүн экономикадан издешибиз керек, экономиканы иштетишибиз керек. Эми кем байлык почти Менделеевский таблица бардыгы бар. Нефти и газ да бар да. Анан мүмкүнчүлүк бар. Бизде только ушу жанагы внешнилер жок болуп эле, баягы настоящий иштегендер эле келсе, это моментально оңдоло турган нерсе, буга убакыт эле көп керек. Анан дагы бир айтып коюшум керек. Азыр век информатизация. Мына былтыр жанагы Сизиппен чыгып туруп отчет берди. Бизде 100% бедностьтан чыктык депчи. Ошол учурда биздикилер информация чыгарганда 20-жылы пандемия кесепетинен эң жакыр адамдардын саны 700 миңге көбөйдү депчи. Кече жанагы Улукбек Кошкоров берде келтирип атат, бизде 80% жакыр депчи. Бул министр болгон эми бүт цифрларды анализ кылып 80% жакыр, ошонун ичинен 700 миң өтө жакыр экен да. То есть жакыр бедный да. Бирок бедный эмес го, голодный деген туура болот. Ошо голодный, вот туура айтып атасың. Что такое это социальная криминализация алып келет. Социальная криминализация. Анан эми монетизация жанагы эме деп атпайбы, информатизация. Эгер азыр бизде ушунчалык Кыргызстанга бул өтө чоң жардам болуп калды. Бүт азыр эми технология ачты да. Баягы IT технология, AES технология там толтура. Туурабы? Азыр банктык система бүт Кыргызстанды өткөрүп койсо болот да. Азыр бул технология аба мына Жок, мен аяна чейин чыгып коеюн. Анан мына Кытай 1 миллиард 400 миң калкын башкарып атат. Олордо бир адамга
денежный масса деп қой, баяғы шоттағы ақша, айланған ақша. Толық мүмкіншіліктер бар демек. Бізде ошол мен кейбірлерге эме кылам, баягы эми 30 жылдан берки жанагы чет өлкөлүктөр эме кылып, элдин бүт бардын эме кылды. Көкшүнүн көк таштай калдырды. Мамлекет өнүкпөйт, өспөйт. Эми азыр чындап эле көп элдер ошентип ойлойт да. Өспөйт экен, кембагал экенбиз, башка экенбиз депчи. Анан бул жерде да бир нерсени айтып коюш керек. Мындай эл эмнени жоготуп атат да? Эл менен мындай как финанс экономист катарында анализ кылам. Бизде эсиңерде барбы? Баягы 91-жылга союз делди да анда. Ошондо средний пенсия 106 средний пенсия по союзу 106 сом 50 рубль копейки. Средняя зарплата, средний персонал кошкондо 258 рублей был, да? Эми мындай ойлоп көргүлө, ошондо нан 10 тиын эле да. Бүгүн 20 сом. Ошол эле нанды количество нанды алсаң, бүгүн пенсия 40 000 сом болуш керек. Зарплата 100 000 сом. Жана десик басып мындай дейбиз, 15-20 000 сом болуш керек. Ошол эми реалдуу, реалдуу эмеспи. Бирок бул 30 жыл мурунку деңгээлге барабар болуп атпайбы? Ошонун деңгээлин айтып атабыз. Эми андан бери 30 жылда өсүш да болду да. Это значит бүгүн 50-60 000 пенсия. Эми ушуга мамлекеттин потенциалы жетет, конечно жетет. Бизде мына ушунча урдаса башка кылса дагы, бизде мына мисалы үчүн алтын запасы боюнча 6-орундабыз биз. Мында эмек эсептегенде управление жок деп эсептейбиз. Ошо жок, мен Тенебай экономикага болгон жана анклавдар ар бир өзүнө тиешелүү тенебай өлкөбүзгө экономиканын ичиндеги субъекттерге иштеп атат. Бюджеттерди вымывайт. Жанагы алтын кеңдерди тигилер алып кеткен жок. Элдин кызыкчылыгы эмес, өздөрүнүн кызыкчылыгы иштеп. Эмес керек. Ооба, анан кийин мындайда азыр мына күз келет. Эгерде буга чейин могу агенттер ээлеп алып, монда күрөш кетип атат. Садыр Нуркожоевич чыгып атат да телевизордон обещать этип атат, мынтебиз ишенгиле мага колдоп бергиле деп. Да, ишенип атабыз, колдоп атабыз. Но кийинки звено кандай иштеп атат? Тетир иштеп коюп атат. Тетири. Тескеринче, да. Бул процесс эл чыдамдуу экенбиз да, биз чыдап келатабыз. Чыдап келатабыз. Күзүндө бирок сиз айтпадыңызбы, жакыр жашап атат деп. Жакыр эмес. Ачка. Продукциясы жок. Ишенесе жумуш жок. Зато момундай карыздары бар көрүнгөн жака. Реально. Это к чему ведет? Это бул эмнеге алып келет? Бул социалдык криминализацияга алып келет. Социалдык криминализация күзүндө ошол акыркы тамчыны социальный криминализация эмесинен чегинен чыгып кеткенге акыркы тамчы болот шайлоонун партиялык список менен өтүшү. Себеби бүгүнкү жана бийликте бүт агенттер ээлеп тетир иштеп атканын баары түшүнүп атат. Бирок Садыр Нуркожоевичке ишенип атат. Камчы Кыдыршаевска булар оңдой иштеп атат, колдой эле сабырлуу деп турат да. А бирок партиялык тизме менен өткөндө жана агенттер өтөт. Фамилиялары өзгөргөнү менен баягы система агентинен турнай өтүп атат. Демек ошол акыркы тамчылыкта эл чыгат. Бирок эл чыгат немеге эмес. Садыр Нуркожоевич кетсин, анан тиги ташып кетсин эмес. Как бы Мадумаров беркилер кыялдангандай. Жок. Булар баатыр партиялык байларды талкалайт. Точно. Айтпай дебейле. Площадька чыгабы, чыкпайт, это другой вопрос. Чыкпай деле коюшу мүмкүн. Уже адресне берип туруп, тиги партиялык списокто баратат. 1 миллион долларга бул орун сатып алды. Демек, эгерде адамда 2 миллион доллар болсо, 1 миллионго бул сатып албайт эле да орун. Туурабы? Значит, у него 50-30 миллионов бар. Ошону бир чети таппайды. Демек, вот где надо деп туруп, ошолорду адресина липоксировать этет. Липоксировать деген медицинский термин обезжиривание. Элдикин, Ленин айтмакчы. Элдикин элге. Экспроприированного дегенде да. Или мужиктерге айтмакчы граб награбление да. Туурабы? Ошол процесс күчүнө кирет, но теоретически мындай анализ менен чыгып аткан бул социальная криминализация. Бул процесс пандемия менен ачкалыктан
Darısızlıktan tiyak biyak nemetkenden azı bala çakası marojnesi alper albaganlar toltura. 10 so'mlik marojni alып bera albaydi. Nanga жетпейді. Boğumunda kokosынан toyup araң elek turadi shu ishенip бар все-таки болотко bir narsa oңолотко деген үміт. А болоткан иштер каяка кетип атат? Мына Садыр Нуркожоевич угуп алсын. Баары теневой экономикага кетип атат. Ошол өлкөлүк институттар перемодернизация болгону менен, мындай перемодулирование болгону баары ошо жака иштеп атат. Ага далил эмнеден? Dalil, güzgü şaylığında partinin spiskakты lobировать etkender güçünden tayıptır. Güçünde durar. Buna keçe şahırdık şaylığlarda göründü var. Oş, Bişkek. Mesneler çoğumuzda da buldu. İlgeri her bir ilgeri kalkoz sapkoz ve sel-sebet deydiler. Oşuların her bir aymağında büt nersi uçot kalınçılar. Жердің структурасы қанша полип, қанша пашна, мындай, қанша жер қандай егілді, анан кейін малда, кимде қанша мал бар, меншікті, чарбада, башқа депчі. Анан ошолордун продукциясы есептелчүлөр. Анан кейін ошол жерде жашаган халктын медициналык норма менен қанша баягы қанша май, қанша жанагы эт, сүт депчи. Анан ошо менен бүт ошо келип райондо, областта бүт барды ошол патриотчу. Анан ошо жараша ошо излишканы, анан излишка. Значит, ушунча продукция ашча өндүрүлөт экен. Эми бизде өндүрүлгөн нарында жок да. Значит, баягы өлкөнүн ичиндеги барып алышты. Анан экинчи ашканын анан каяка сатабыз деген коюлчу эле да. Анан дагы бир нерсени айтып коюшум керек. Биздикилер эми жанагындай жоқ деп тұрды. Бюджеттеме 10-15 миллиардтың орнына доллар мен алғанда 2 миллиард жетпеген бюджетті қойып ал ешнәрсеге жетпейді. Бізде айыл шаруасында дотация деген бар. Бұл дотация бүт дүниеде бар. Мысалы үшін Европада 70%-ке чейін. Японияда 100% дотация. Бұл дотация деген ошо айыл шаруасында иштеген болса, ошонун баягы кетирген расходун ошо процентин төлөп берет да. Мал багабы жана жер менен иштеби башка. Мунсуз айыл чарбаны башка бизнестерге теңегенге мүмкүн эмес. Себеби элди жерге кызыктырыш керек да. Бизде азыр мына кичинекей мамлекетпиз, бирок канча жерлер бош калып атат. Аны эч ким караган да жок. То есть жана Марат айткандай бизде просто управление жок. Жок управление. Миссия койганда бизге эптеле должен салып эле ошол жерден баягы инвестиция салган акчасын эле чыгарып алыш эле максат, башка эч нерсе жок да. Анан экинчиден дагы бир нерсе, мен жана да айттым, азыр технология жетишип калды башка. Биздин акча саясат бар жокту сактайт да. Мына мисалы азыр айтып атабыз жанагы теневой. Мен как адис катарында өзүмдүн эсебимде бизде азыр бир минимум 50 миллиарддан ашык акча бар населениедечи. Эми ал акча кайерде кандай билбейм. Себеби коррупциянын уровень деңгээли четтен калган доля бар да ошол жердечи. Ал акчаны эч ким чыгарып кете албайт. Ошон үчүн баягы 47-жылы жанагы денежный реформа жасаган Сталин. Ошондо аябай умный, ошол согуш бүткөндөн кийин ошондо денежный масса 14 миллиард болгон экен. Эсирдик эми ошондо. Анан баягы карточный система акчада иштебей калган да. Анан ошондо курс 51-53 рубль болгон экен. Ошондочу доллардыкы. Анан Сталин жана эме болуп туруп айткан да, давайте мне реальный курсту бергиле депчи. Десе анан 14.50 деп алып келген да. Алып келгенде бирди чийип салып туруп эле Сталин мына өтө эме экен да. Ичим түшүнгөн эмес да, он просто исправил, а как это получится депчи. 4.50. 3 күндөн кийин жана гос чакырып туруп анан кийин 1 грамм алтын 450 рублей деп чыгарды да. Ошол благодаря ошол саясат менен сеф уюштурулду, доллардан чыгып өздөрүнүн акчасы менен иштегенчи. СССР мына 70 жыл СССР болду ошо менен эме болду. Курс 1 долларга вообще болду. Темирде сакташты. Анан экинчиден айырда жана теневойдо ошону Сталин регулировать кылды, мен ошого таң калам да. Ал ошондой эме кылды. 3000ге чейин один к одному поменял да. Алмаштырды да. Анан кийин там 10.000ге чейин там
мен азыр точно эмес мындай эме айтып атам. Анан 100 сомго акыры 100гө 1 депчи. Азыр мына бизде мына азыр жанагы криптовалюта деген чыкты азыр. Ал өтө рискованный, как эмеде казино да. Бүгүн 40 миң болсо бир биткоин мисалы үчүн, эртең 70 миң или там ал казиного кирип эле жыуттуң дегендей да. Но бирок бирден мамлекет муну не признали еще да, эме кылган жок. Мына Кытайда каршы болуп атат. Эми ошол мамлекет эмес ушу бирөөлөр ушундай уюштуруп атат да. Денежный система, платежный системанычы, биткоин депчи. А биздики неужели цифровой акчага өткөнгө эме да? А биз эгер акчага өткөн болсок, ошо жанагы уруулардын акчасын чыгара албайт эми. Граница бүт барын жазса, жана 50 миллиард болуп, 60 миллиард, аны вынужден болот оборотсуздо. Ал бумага ол чирип кетчү. Биздин улуттук вот коррупция менен, жок, коррупция менен күрөшкөндүн эң эффективный деп жанакыдай талап ошого жеткирбей ушундай нерселерди кылыш керек да. Жок, кылыш үчүн эмне кылуу керек? Просто бийлик ушул биз айткандарды адамдарга барыш керек. Адамдарды барыш керек. Ал барбайт бийлик. Кызыктар эмес. Барат, аерде агенттер отурса, аны мотивированы агенттерди жок кылыш керек. Агенттерди жок кылыш керек. Талкалап экономиканы до конца неметүү элди выдавливать эш керек Кыргызстандан чет мамлекетке. Мен дагы айтып Бирок эми жолун айтып атабыз, там жол бар деп атабыз. Кустуризация деп атпайбызбы? Кустуруу жолу менен. Ошол мамлекеттин бюджетине кача кичине болсо да жардам пайдасы. Мен биринчиден ушуга да мамлекетте бюджет деген бар да. Бул бюджет это основной мамлекеттин негизги мыйзамдарынын бири болуп эсептелет. Бул мыйзам депутаттар тарабынан кабыл алынат, бекитилет да. Анан кийин мурун 4 жолу, 5 жолу дополнительный изменение деп киргизчилер. Азыр 2 жол экен. 2 жолу дополнительный изменение кирет. Дополнительный изменение эмне үчүн кирет? Жанагы мына мисалы үчүн бюджеттин доходун бекитти, расходун бекитти. Доходду бөлдү да булар. Ал жерге курулуш, бул социальный объект анда мындай депчи. Анан уже утвержденный да, баягы бекитилген да. Анан мисалы үчүн бу жерде прокуратура деген бар, счетный палата деген бар, полиция деген бар, жана текшерүү анда мына. Булар ал бекитилгенде жок да. Анан булар түшүрдү. Булар эми азыр мен билем, баягындай отчет жазганда генеральный прокуратура 2 миллиард жазат, эмес жазат, бир 10 миллиардтан көп отчет беришет да. А где эти деньги? Жаңы дополнительный измененияга мен 30 жылдан бери бюджетти жакшы билем, бир жерге киргизген эмес. Это просто жок. То есть бизде кустуруудан түшкөн каражат жок болду. Бизде ар бир государственный баягы эме должность эффект бериш керек да. Элге иштеш керек да. Элге көрсөткөн кандай результат. А бу жерде целое ведомство, как генеральный прокурор, счетный палата, мына 30 жылдар мына текшерип карагыла, бир результат жок. Просто отчет пишется, ничего нет. А болбосо ушулар эле 10 миллиард, 15 миллиардтан жазат, ошол акчалар түшкөндө, это 15 миллиардка канча мектеп? Хотя биз мектеп проблемасын чечкен болот эле. Ал жагы да каша да. Ооруканага салынды. Ал жагы да каша. Пандемияда болуп атат. Ошо кустуруудан жок деген кустурууда мына азыр 21-жылга эме кылышты. А булар ошолорду киргизиш керек эле да. А эртең мына бул мамлекеттин бюджети да. Мамлекеттин бюджети ушу эми хотя жанагы утверждение, распределение бүт процесстер өтүш керек да. Значит, булар айтып атат, биз бу жерге муну салып атабыз, Почему? Ошо бюджеттин дополнениясы киргизип, если доход булар кустуруп атат. Допустим, 10 миллиард кустурду. 10 миллиардты ошо жогорку кеңеш карап, по объекттан бөлүп бериш керек. Каяка? Социальный объекттерге, пенсияга, пособияга, там зарплатага, бул объектке деп. Андай болгон жок. Ал жок, азыр абсолютно мыйзамсыз азырчы. Азыр кайда кеткени белгисиз. Өз негизи мыйзам жок, ошого көнүп калыптырбыз да. Баягы эмне деп коет муну? Жанагы элге жалпак тил менен айтайын. Жанагы алги биздики азыр биздин мамлекет ушундай эле да, жана понятие менен эле болуп атат да. Эч кандай эреже жок да. Мындай жалпак тил менен айталычы, мына бюджет, анан тияк, бияк деп эле. Ошонун эсебинен парламент ратификациялап, же бөлүнгөнүн, же болбосо так. Ошо түшүш керек да. Анан санын айткан жок да. Бюджетте мына мисалы үчүн специальный статьясы бар, жанагы бюджетный кодекстерчи. Это жанагы прозрачный бюджет депчи. Бүт барды прозрачный болуш керек. Мына мен үчүн мурун ушундай эле, Минфинге кирсең, там бюджет дополнениясы кабыл алганда, там доход бүт барды бар эле да. Азыр 2 жылдан бери жок ушул нерсе.
Сиз кандайдыр айтасыз, Марат ага? Ошол азыр кустуруудан кандайдыр мамлекетке польза келдиби? Бир же айкындуулугун сиз байкайсызбы мындай эл аралык деңгээлдеги эксперт катары мындай кандай анализ жүргүзгөн инсан катары? Опять же, могу нерсени кустурациясын, процессин кандай пайдасы барбы, зыяны барбы дегенде карагандачы, по крайней мере, зыяны жок да, по крайней мере, пайдасы жөнүндө. Жок, хорошо, пайдасы кимге? Зыяны жок экен, макул. Бүгүнкү күнү биринчиден эми пенсиялар, бюджеттиктердин зарплатасы берилип атат да. Берилип атат, бирок көбөйгөн жок да, Кайдан көбөйөт. Берилбей калышы да мүмкүн эле да. Кустурация болбосо берилбей эле калмак. Негизи да. Экинчиден, почему правительство неме жак биринчи иретте эмнеден кетет? Неоправданный расходдорду токтотуш керек, туурабы? Токтотуш керек. Бюджетниктердин азыр өзүн актабаган 60%-ын токтотсо болот. Кереги бар. Токтотсо. 60%-ын токтотсо болот. Эми врачтар, мугалимдер, милиция, пожарник дегендер иштеш керек. Бул баягы жизненно необходимый институттар, на котором государство, общество держится, функционирует. Ал калыш керек. А жанагы Министерство сельского хозяйства вообще не нужно эле нерсе да. Вообще кереги жок нерсе. Өз арбайы канча миллиардты жеп отурат. А бер жакты карагыла, дублирующий органдар канча болуп атат. Канча дублирующий немелер болуп атат. А канча неоправданный расходдор кетип атат. Мен айтып атпаймынбы жана инвентаризация өткөрүш керек деген нерсечи. Содержание бүт эле бюджетти жапкап атат. Кроме того, ал дефицит болгондон кредит, грант алып анда ояк урсап атат. Кыскача айтканда теневой экономикага переливать эткен шарт эмес. Мурун эле түзүлгөн, ал коюлуп атат. Ошол процесс токтоп атат бүгүнкү күнү. Теневой экономика